Достор, азыр мына Threads'тен, Instagram, TikTok'тон жанагы митингке чыгабыз деп ар кимди үгүттөп ушундай посттор чыгарган мына жана жарандар кармалып отурат. Мен ушу кээ бир провокаторлорго эскертип айта кетейин дедим эле. Бул боюнча жана организация массовых беспорядков соучастие бул боюнча мындай катуу статьялар мына азыр көбүнчөсү азыр кармалып атат. Мына бүгүнкү УВД, ККМ алып келип. Анан бул жерде мыйзам боюнча айта кетет элек, бул статья өтө оор кылмыштарга кирет. 5 жылбы же 8 жылбы, даже 11 жылга жери кесилип кетесиңер дегендей. Мисалы, эгер ошондой бирөөнү чакыруу же ошондой бөлүшүп аракет кылганыңар болсо, силер мыйзам боюнча обязательно жооп бересиңер. Бул боюнча анткени мына башка хулиганство, мушташып кетсең, же башка мисалы уурдаса, же бирөөнү алдаса, ал боюнча мисалы пробация менен, үй камагы менен чыгып кетүү берене болсо, бул именно массовый беспорядок ушу чакыруу булар боюнча пробация дагы, үй камагы дагы деген жок. Бул жанагындай эле изнасилование деген сыяктуу эле камалып кетесиңер, только от звонка до звонка деп орусча айтканда, ошо 5 жыл береби же 7 жыл береби, ошонун бардык жылын отуруп чыкмайынча бул дагы чыкпайсыңар деген сөз. Ошондой эле жанагы кээ бир провокаторлор, силер блогерлер неге минтпейсиңер, тинтпейсиңер деп кээ бир блогерлерди жана провокаторлор атайын сүйлөбөйсүңбү, минтпейсиң деп ошондой кылмышка түртүп атат. Бул боюнча дагы блогерлерге да кайрылам, андай провокаторлорго эмеге алдырбагыла деп айта кетет элек.